Баталиева Сейилхан Самиевна Жалал Абад областық китепкананын жетекчиси болуп иштейм. 50% миграциянын көмөгү менен 50% өкмөттүн баягы Жалал Абад облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен бүттү. Муну темир торчолор, мына решетка деп айтабыз, тосмо. Ушу тосмобуз жок, канча адамдар гүлдөрүбүздү тебелеп кетип, могул жерде кечин аябай жаман болуп кетти эле, аны тостук ал деле долбоору менен. Мына турган мына туалетибиз бул деле долбоору менен. Окуу залынын чатыры ушу 50-жылдардагы сүрөтүндө ушул чатыр болгон да. Ошондогу сүрөтүндө баягы эски сүрөттөр бар да бизде ошол. Анан эми бул частично баягы мөөнөтү бүткөндөн кийин бул сына баштайт экен өзүнчө. Ошо сынган жерлерине биз алып келип, бул жерден азыр мындай эски шифрлар жок экен. Биз өткөндө Көкжаңак шаарынан барып алып келдик. Ошол жакта эски үйлөрдөн бузулган шифрлардан алып келип, онду алып келип ушул жерде частично жаптык. Азыр бүгүнкү күндө суу өтпөйт, эч жеринен өтпөйт, бирок ошого карабастан баягы убакты келип калганда эми улам эле неме болуп тура берет экен да. Ошондой окуялар көп болуп атат да, мындачы. Мөөнөтү качан эле бүткөн, эскилиги жеткен. Анан бул боюнча мындан 2 жыл мурун Түгөлбай Казаков министр кезинде келип биздин областтык китепкананын имаратын көргөндө ошондо айтты эле, жок дегенде чатырын алмаштыралы. Эми ушунча жыл иштеп аткандан кийин дегенден чатырына долбоор жазып, сметасын иштеп анан министрликке тапшырганбыз. Анан ошол кезден кийин эле биздин министрибиз кетип калып, ошол боюнча бул долбоор иш жүзүнө алышпай калып калды. Баягы чатыр мөөнөтү бүткөндөн кийин чатырдын үстүнө грибоктор да пайда болуп калат экен. Жап-жашыл болуп балырлап кетти да. Өзү мен андай балырлаган чатырды эч жерден көргөн жокмун. Биздин Жалал Абад областтык китепкананын чатырынын үстүндө ушундай балырлаган бар да, негизинен ушул. Биз жанагы Билайн компаниясына долбоор жазып, ушул окуу залын, эми бул жагы бир аз да болсо андан кийин жабылган чатырча, анан бул өтө эскилиги жеткендигине байланыштуу биз ошол Билайн компаниясына ушу долбоор жазганбыз. Ушул окуу залын заманбап аянтча, окурмандар үчүн аянтча түзүү боюнча. Ал долбоорубузда ушул чатырын да алмаштырыш керек болчу да. Анан ошол боюнча кайрылганыбызда, анан бул жактан разрешение керек болду. Негизинен министрликтен алып бердик. Анан бул жактан баягы коргонуу комитетинен, МЧСтен, анан өкүлчүлүктөн алмаштырууга мүмкүн эмес деген. Ошонун натыйжасында бунун чатыры алмаштырылбай калып атат. Частично ичин Кудай буйрса ремонт кылып, анан заманбап техникаларды окурмандар үчүн ушул эмеректерди коюп, Кудай буйруса ушул аянтты биз оңдуп түзөйбүз деп иш алып барып атабыз азыр. Мен областтык китепкананын окуу залында иштейм. 97-жылдан бери иштейм мен. Кесибим китепканачы. Биздин окуу зал азыркы талапка туура келбейт да. Конференц залыбыз бир эле. Местабыз тар бизде. Мына окурмандар келсе, биз иш-чара көп өткөрөбүз. Мисалы Жалал Абад акын жазуучулары биздин жылдын башында планга кетет да. Өткөргөндө бизде бул жер место окурмандарга батпай кетет да. Газета ушуну сактаган, бизде хранениябыз жок. Азыр мына полканын түбүнө эле коюп койдук биз азыр. Эми чоң китепканаларда мисалы үчүн отдельно хранениясы болот да. А bizde просто место не позволяет. Эми азыркы учурда эми 21 век деп коет эми место кеңирээк болсо, бизде ушундай мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун да эми. Жалал Абад областык китепкананын имараты 1998 жылы профсоюз республикалык профсоюз федерациясынын ушу келип текшерип, китепкананын имараты жараксыз, баягы китепкана кулап калуу коркунучунда деген бир чечим чыгарып, акт түзүп кеткен. Андан кийин баягы ишти ага карабастан мына улантып ошол жылдан бери 2006 жылы эң биринчи биз китепкананын имаратынын жаңы имаратынын долбоорун түзүп министрликке сунуштаганбыз. Андан кийин ушул эле долбоорду Жалал Абад областтык администрациясы болчу ошол кезде. Ошол кезден бери эле ушу жыл сайын сунуштап, ушул куруу боюнча жана титулдук баракчага киргизүү боюнча сунуштап келе жатабыз. Көп жылдар ушул титулдук баракчага киргизилди. Бирок ага карабастан ушул китепкананы салуу боюнча каражат бөлүнбөй келе жатат да. Мындан сырткары бул китепкананын имараты жөнүндө Маданият маалымат министрлигине жыл сайын кат менен кайрылабыз. Андан сырткары Жогорку кеңештин бир жолку көчмө отурумунда, бир жолу Жогорку кеңештин өзүнүн имаратында болгон отурумда 2 жолу катышып, ушул маселени козгоп, анан жаңы салуу боюнча маселе көтөрүлүп,
ошондой да болгон. Бирок ошол жыл сайын эле келерки жылкы деп отуруп мынакей андан бери 12 жыл өттү. Анан баягы жаңы заманбап болуш үчүн баягы жылдан жылга бөлмөлөрдүн мындайча айтканда дагы китепканага кошумча бөлмөлөрдү ачуу максатында кайра быйылкы жылы ошо имараттын долбоорун кайра башынан иштеп чыгып, анан дагы сметасын дагы жаңылап жатабыз. Смета ошол учурда Жалал Абад облустук архитектуранын жетекчиси тарабынан түзүлгөн. Бирок бул жерде бир аз бөлмөлөр биздин ушу баягы заманбап болуш үчүн бир аз бөлмөлөрү тар болуп калган. Ошондуктан биз кайра да карап чыгып, быйылкы жылы кайра башынан дагы мына долбоор түздүрдүк. Бул долбоор мына жакынкы февраль айында Маданият министрлигине кайрадан да тапшырылды. Бул боюнча дагы негизинен бул жерде ӨКөнүн негизи курулушу деле баардыгы бирдей эле, бирок бөлмөлөрүнүн баягы өзгөрүү болду бул жерде. Анан кийин бөлмөлөрү өзгөргөндөн кийин сметасын да кайра даярдашка туура келди да. Ошондуктан ушул долбоорду кайра башынан түздүрдүк азыркы учурда. Мына бул жерде ошол эле мурунку эле боюнча, бирок ушул китепкананын алдына түшүш керек өзү негизи. Өзү чындыгында баягы өкмөт тарабынан долбоор түздүрүүгө же болбосо сметасын түзүүгө бизде каражат бөлүнгөн жок. Мына сметаны ар 2 жылда 3 жылда кайрадан жаңылап атабыз. Ага деле каражат бөлүнгөн жок. Ошол китепканадагы биздин өз каражатыбыздан эле жумшап келе жатабыз. Мисалы үчүн анда дагы баягы тааныш билиш деп деле айтсак болот, өзүбүзгө эле караштуу тааныштарыбыз түзүп берди негизинен буну аз эле акчага. Анан эми албетте балким биз өзүбүз ойлоп атабыз, эгерде имаратыбыз чындап курулуп калса, ал түзгөн деле адам, чызган деле адам, эсептеген деле адам кур калбайт деген үмүтүбүз бар. Бул эми негизинен мына бул эркиндик аянтына, площадька, баягы аянтка карай турган бөлүгү 3 этаж болуп түшөт. Ал эми төгүндө дагы книга хранения деп атабыз, биз китеп сактоочу жай. Бул боюнча азыр биз долбоорду сметасын иштеп атканда аны дагы эске алдык. Мурункуда ал эске алуу болгон эмес, себеби дегенде баягы китепти фондду сактоо үчүн заманбап техникалар да коюлуш керек. Ошонун баары эске алынды да бул жердечи. Вот ошондой. Анан бул жагы бул тараптан көрүнүшү, арткы тараптан көрүнүшү деп айтабыз. Негизинен ушул заманбап баягы окурмандар үчүн бир мына терезелери дагы бир аз өзгөчө боло турган, ушундай кылып түзүлдү негизинен. Анан ичинде жаңылыктар биз азыр областык китепкананын бөлүмдөрүн эле койгон жокпуз. Биз кошумча бөлүмдөрдү койдук. Балдар үчүн атайын ойной турган, эс ала турган жайлар, жаштар үчүн атайын интернет клубтар деп атабыз. Андан сырткары китеп, бизде баягы китеп фондубузду атайын алтын фонд сактай турган бөлмөлөрүбүз жетишсиз болгондугуна байланыштуу биздин негизги фонд сакталуучу жай деле турат, негизи алтын фондубуз деле. Анан биз алар үчүн дагы отдельно бөлмөлөрдү ылайыкташтырылып, бул жерде баардыгы чызылган. Бул долбоордо азыркыда баардыгы, ошолордун баардыгы эсептелинген. Баардыгы мына бул жерде, мына кайсыл бөлмө кайсыл жерде, баардыгы так даана жазылганда, анан канча квадрат метр, кайсынын иши кылса, бүт баардыгын эске алуу болгон бул жердечи, эске алынган деп айтсак болот да, ар бири. Эми бул долбоор боюнча азырынча башка жерде жок. Бирок бизде ушундай 3 этаждуу улуттук китепканасы бар, Ош облустук китепканасы бар. Ошондой эле биздин ушул Касымалы Байелинов атындагы биздин жаштар жана өспүрүмдөр китепканабыз бар Бишкекте. Ошол китепканалар бар. Ушундай. Бул дагы ошол сыяктуу болуп, Кудай буйруса биз курулуп калса, аябай бир эс алуу жаштар үчүн, айрыкча окурмандар үчүн эң бир мыкты жайларга айланат деген үмүтүбүз бар. Ошол эле учурда китепкана музей деп дагы бөлмөлөрүбүз бар. Бул жерде баардыгы мындай кылып жазылган, баардыгы так даана, баары көрсөтүлгөн. Бул жаңы чызылган ушул биздин долбоорубузда баардыгы көрсөтүлгөн. Бүт бөлмөлөрдөн бери кайсыл жерде кайсыл болот, канча квадрат метр. Мындайча айтканда баягы заманбап түзүлдү деп айтсак болот да.
азыр мына бүгүнкү күндө азыр ошол сметасы боюнча дагы кайра ушунун негизинде кайра дагы даярдап жатабыз. Кудай буйруса ушу жакынкы. Эми мындайда биз баягы Жалал Абад облусунда ушул борбордук китепкананын абалы ушундай болуп атат да. А бир кээ бир райондук китепканалардын абалы алдаганча жакшы. Мисалы үчүн атап кетсек, бул Нокен районун айта турган болсок, имараты тар да. Бөлмөлөр жетишсиз, биз сыяктуу баягы тарыраак. Ал эми базар коргонду айта турган болсок, бул типовой атайын ушул маданият тармагында комплекттүү түрдө курулган имаратта жайгашкан, бөлмөлөрү аябай чоң, ал жетиштүү. Ошондой эле ушул маданият үйлөрүнүн ушу имаратында жайгашкан китепканаларыбыздын баардык абалы жакшы деп айтсам болот да. Себеби дегенде атайын ылайыкташтырылган. Ал эми баягы кээ бир райондордо гана ушундай бир өзүнчө болуп, же болбосо эскилиги жеткендерден ушу биздин Жалал Абад областтык китепкананын имараты, анан могул Көк Жаңак шаардык китепканасынын имараты да эскилиги жеткен. Ошол эле учурда Майлуу Суу шаардык китепканасынын абалы дагы начар. Себеби дегенде баягы көп жылдан бери капиталдык ремонтко каражат бөлүнбөй, ушундай абалы начарлап калган деп айтсам болот да, борбордук китепканасы. Ушуга окшогон көрүнүштөрүбүз бар. Ал эми калган көбүнчө бизде Аксы китепканасына жакында райондук китепканасы ремонт болду. Кудай буйруса жакында бүткөрүлүп калат. Ал боюнча маселе чечилди. Ошол жерде дагы бизде көйгөй бар эле. Ал эми калгандарынын баардыгы эле ушу маданият үйлөрүнүн имаратында жайгашкан. Аларда көйгөй жок. Бизге МЧС тарабынан 2018 жылы бул жерде коргонуу комитети тарабынан келип, эскертүү берип, ушундай кооптуу абалга келип калган деп ошондой эскертүү берилген. Бирок ага карабастан баягы китепкананын ишин окурмандарды жоготуп албайлы деп китепкана кызматкерлери ага карабай иштеп жаттык. Бирок 2018 жылы июнь айында бизде республикалык форум өттү. Ошол форумда китепкананын имаратын бир сыйра ремонт кылып алдык да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы болгон жаракалар да көрүнбөйт, ремонттон кийин ошондойлор болуп калды. Анан эми бул боюнча биздин имаратты ремонт кылууга Жалал Абад облустук мамлекеттик администрациясы мурунку азыркы өкүлчүлүк, Кыргыз Республикасынын өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк тарабынан 100 000 каражат бөлүнүп, ошо китепкананы ремонт кылып алдык да өткөн жылы. Ошондуктан анан эми баягы бул иштегенден кийин имаратыбыз начар эле деп отуруп калбастан, азыр дагы долбоорлорду тартуу менен иштеп атабыз. Бул долбоорубуз жакынкы күндөрү Кудай буйруса келелки жумадан башталат. Билайн компаниясынын ошого жазылган долбоор. Бул негизги максат окурмандарга ушул заманбап шарт түзүү. Бул биздин окуу залыбызды Кудай буйруса капиталдык ремонттон өткөрүү менен компьютер, интернет, анан жанагы заманбап мебелдер менен камсыз кылуу эсептелинет.